Бузукулуктун жайлуусу. Бузукулук деп Алла Таала тыюу салган, адамдын жеке өзүнө жана коомго олуттуу зыянын тийгизген жаман иштердин баарына айтылат. Адилеттиктен тайып, кыянаттыкка бет алган иштин баары бузукулук. Бузукулук жеке адамдагы жана коомдогу айыкпас оору. Коомдогу бузукулуктун негизгилери: паракорлук, башканын акысын алуу, туура эмес өкүм чыгаруу, ылайыксыз адамды жумушка орнотуу, тааныш билиш аркылуу иш бүтүрүү, адилетсиз чечим кылуу, бирөөлөрдүн укугун тебелөө жана башкалар. Бул бузукулуктар дүйнөнүн бардык булуң бурчунда кеңири тараган. Өкүнүчтүүсү, Алланын кулумун, пайгамбардын үммөтүмүн деген мусулмандар жашаган өлкөлөрдө да мындай бузукулуктар аз эмес. Бузукулук тамырын жайгандан кийин аны кыркуу оңой иш эмес. Ага биринчиден убакыт, экинчиден талыкпаган мээнет керек болот. Ишенимдеги бузукулук, адеп-ахлактагы бузукулук, коомдогу бузукулук, саясаттагы бузукулук жана башка бузукулуктар менен өңү түсүнө, тилине, улутуна, динине, мазхабына карабай дүйнө эли сыналып жаткан учуру. Мындайда чечим кандай болушу керек? Чечим: келечек муунга жаштайынан ак менен караны, арам менен адалды үйрөтүп, бузук иштеринин зыянын кулакка куюп, жүрөккө жеткирүү зарыл. Үй-бүлөдөн, бала бакчадан, мектептен, университеттен, мечиттен жана башка бардык маалымат таратуучу булактардан бузук иштердин коомго тийгизген терс таасирин, бул дүйнөдөгү жана акыреттеги жаман акыбетин айтып жеткирүү керек. Элдин пикирин, көз карашын жакшы жагына өзгөртүүгө аракет кылуу керек. Бул жашап жаткан турмуштан башка да мындан алда канча жакшы, алда канча бейпил, алда канча берекелүү башкача өңүттө жашоого болорун түшүндүрүү кажет. Ошондой эле адамдардын динге ишенимин арттыруу зарыл. Дааватчылар, аалымдар, кутпа айтуучулар, мугалимдер, жазуучулар ушул иш менен алек болууга тийиш. Ар иштин пайда зыянын анык көрсөтүп, бузук ишти кылгандар бир эле бул дүйнө жашоосунда эмес, акыретте да азабын тартаарын айтып жеткирүү керек. Кадрларды туура тандоо зарыл. Айрыкча эл менен иштеген, акча менен иштеген, ак караны териштирген адамдардын үстүнөн өкүм чыгаргандар сөзсүз адилеттүү, пендеден уялган, Алладан корккон адамдар болуусу керек. Татыктуу адамга татыктуу иш берилгенде анын натыйжасы жакшы болот. Алла Таала Муса пайгамбардын жалданып иштегени тууралуу: эки кыздын бири, атаке, аны мандикер кылып албайсызбы? Ал мандикерлердин эң жакшысы, ишенимдүүсү жана күчтүүсү деди десе, Касас сүрөсү 26-аят. Юсуф пайгамбардын казына башчы болгону тууралуу: Юсуф айтты: анда мени жер казыналарынын үстүнө башчы кылып коюңуз, мен сактай билген жана билимдүү кишимин деп айткан. Юсуф сүрөсү 55-аят. Экөөнүн тең иши ийгиликтүү жана берекелүү болгону кийинки аяттарда маалым. Иштин жакшы жаманын аңдап, бузукулук акыры бир күн коомду талкалап жок кыларына көзү жеткен адамдар, жаңы көз караштагы, ыймандуу муунду тарбиялап өстүрүү үчүн калган өмүрүн курмандыкка салуусу зарыл. Башкача айтканда, өзү үчүн жашабай, келечек үчүн, келечекке ыймандуу, адеп-ахлактуу муунду тарбиялоо үчүн жашашы керек. Өлкөдө туруктуулукту, тынчтыкты, бейпилдикти сактоого ар бир жаран салымын кошуусу кажет. Тынчтыктын кадырын билип, Кудайга шүгүр кылып жашоо ар бир мусулмандын милдети. Эгер Алла Таала ыроологон тынчтыктын кадырын билбей, түрдүү бузукулукту жайылта берсек, Алла Таала тынчтык неиматын алып коет. Алла Таала буга чейин болуп өткөн окуяны бизге минтип сүрөттөгөн. Алла бир шаарды мисал келтирди. Бул шаар тынч, бейпил, ырыскысы ар тараптан агып келип турган шаар болчу. Кийин андагылар Алланын неимат жакшылыгына капыр болду эле. Бул кылмышына жаза катары Алла Таала коркунуч жана каатчылык кийимин кийгизип койду. Нахл сүрөсү 112-аят. Ар бир колунда бийлиги бар адам колунан келишинче адилдик үчүн аракет кылуусу керек. Бузукулукту токтотуу үчүн аз гана аракет кылган кишини сыйлап, ага дагы дем берип, шыктандырып иштетүүнү колго алуу зарыл. Адамдарда бузукулукту жок кылууга кызыгуу артып, ошого аракет кыла турган көз караш пайда болсун. Бузукулук акыр аягында коомдун жок болуусуна алып бараарын билдирүүчү жана бузукулуктан сактануу жолдорун үйрөтүүчү пландар иштелип, комплекстүү иштер жүргүзүлүүгө тийиш. Өрнөк: пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Ибн Лутбе аттуу кишини садага чогултууга жиберет. Ал келгенде, могулар силердики, а бул болсо мага белекке берилди деп бир нерсени өзүнө алып калат. Ошондо пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, минбарга чыгып Аллага мактоо айткандан кийин, кызматка барган адам эмнеге бул силерге, бул мага деп бөлүштүрөт. Үйүндө отурганда ушундай белек берилмек беле. Мухаммадтын жаны колунда турган затка касам ичип айтам, силерден кимиңер болсо да, бекитип калган нерсесин кыяматта мойнуна артып көтөрүп келет. Кээ бирөө боздогон төөнү, кээ бирөө мөөрөгөн уйду, кээ бирөө маараган койду көтөрүп келет деди. Анан эки колун өйдө көтөрүп, Алла Таалам жеткизе алдымбы деп эки жолу кайталады.
Махзум уруусу араптардын кадыр барктуу урууларынын бири болгон. Бирде ушул уруудан бир аял уурулук кылып колго түшөт. Уруунун аттуу баштуулары чогулуп, кимдир бирөөнү пайгамбарга жиберип, аны менен сүйлөшүп уурулугу дайын болгон аялды жазадан сактап калуунун айласын издешет. Анткени аялдын жазага тартылуусу бүт уруунун жүзүнө көө жапмак. Ошондо пайгамбардын жакын санаалашы Зайдты ага жибергенде, пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, катуу ачууланып: "Сен эмне, Алланын шариятына ортомчу болгону келдиңби? Мурдагылар да бейбечара уурулук кылса жазага тартып, бай мынап уурулук кылса кечип жиберишчү. Ошонун айынан Алла Таала аларды жок кылды. Аллага ант берип айтам, эгер менин кызым Фатима уурулук кылса да, анын колун кесүүгө буйрук беремин", деди.